Сигарет чегип, сигаретти эч качан таштай албаймын дейт. Ташташтын бир канча жолдору бар, мен бир канчасын айтам. Эгерде сигарет чеккиң келсе, урматтуу мекендешим, ал шайтандан, шайтан ушуну кылгын дейт. Качан депрессия, стресс, бир проблема келип калган учурда дароо сигаретке колун жүгүрүп, бул нерсеге үйрөнүп калган. Үйрөнүп калды деген эмне дегени? Шайтандор азгырат, шайтан айтат. Шайтан не? Оттон. Ошондуктан даратал деп кеңеш берем. Сигарет чеккиң келе, дароо барып дараталда 2 рекет намаз оку. 2 рекет намаз оку. Даратал 2 рекет намаз оку. Аузубиллахи минаш шайтанир ражим. Негизи эле урматтуу мекендешим, зикир менен жүрсөң, тилиң өлдөнүп, зикир менен жүргөн адамдарды мен көп байкадым жашоодо. Мен айткандан кийин дагы көбү таштады. Аракты таштады, сигарет таштады. Сигареттен дагы оорураак арак таштап койду. Ошондуктан көбүнчө экинчиси бул зикир. Зикир кылып жүр ар дайым. Сөгүнүүдөн арыласың эң биринчиден. Себеби тилиңде зикир бар, бул зикир келген жерге, Аллахтын сөзү келген жерге, ал жерге сөгүнүү, башка нерселер келбей калат. Зикир кылат экенсиң экинчиси. Урматтуу мекендешим, үчүнчүсү күнөө кылба. Качан күнөө кылат экенсиң, күнөө сени дагы экинчи күнөөгө түртөт. Адам бир жалган айтат, жалган турлайын деп дагы экинчи жалганды сүйлөгөнгө туура келип калат да. Ошондуктан жалган сүйлөбөй эч качан. Жалган сүйлөбөйсүң, күнөө кылбайсың, арам ишке жакындабайсың. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, чымын чегип, сигарет чегип не пайдасы бар? Ошонун акчасына кичине чогултсаң, канчалаган лепешка келет, нан келет. Ошону балдар үйгө бер, жетимге бер, мискинге бер, факырга бер. Ошондуктан урматтуу мекендешим, чекпей, ичпей, арамдан алыс бол.